Мына айтам, ушу жылда бир жок дегенде жыл кыла. Айдай бир жаңырып койгула. Жок дегенде күндө бир жаралып тур депчи. Жаңырып тур деп. Анысы кандай мына кыш бүткөсө жаз келип атпайбы? Анайынан топук бир жай өзү бейиш. Аламдан ушинтип так берет. Кана, сиздин кышыңыз 40ка чыксаң 40 жылдан бери кеткен жок. Ичиңиз асыды, ириди, арам ойдобуз көбөйдү, карылык басты, карардык. Ошондуктан табиятка бир карачы. Табият Кудайдын көзгө көрүнгөн керемети. Урматтуу улуу журт. Ана мына табиятта бир арам жер калган жок дейт. Мел адамда адал калбаптыр. Мына тастыктадык. Улуу кишилерде улуу сөз болбосо, улуу ой болбосо, кайсы жер адал? Сакалыбы? Кой андан көрөк. Өткөндө бир инимди тилдедим. Сен сакалың алып койчу кет болоюн. Ошо сакалдуулар тетиргеткенде аябай көңүлүң чөгүп калат экен. Сакалдуу адам ушуну кылды деп. Энелерде адал жер калдыбы бүгүнкү күндө? Эне, ата бүгүнкү күндө бардыгы өзүмчүл болуп калды. Өз керт башын гана ойлоп атат. Элди, табиятты, ааламды ойлогон эч ким жок. Мына ошо илимден өсүп бараткандар мүмкүн өзгөрүп аткандар. Жалпы адамзатты карап көрүңүз. Мына урматтуу улуучу. Көрдүңүзбү? Мына адамдын ар кырын таба берсең, чындап эле аалам жалган айтпайт да периштелер, Кудай, Теңир. Адамда адал жер калган жок дейт. Эми адамда табиятта арам жер калган жок дейт. Далилдеп берейин. Сага жемишин берип аткан жер эне арамбы? Суу эмне арамбы? Аба эмне арамбы? От эмне арамбы? Таш эмне арамбы? Таш өзү тарых сактап атса. Бадалбак арамбы? Тирүүсүңдө кам көрүп аткан табият арамбы? Кыгыңды көм алып атпайбы? Өлсөң көрө албас сөөгүңдү көм алып атпайбы? Өзүнө жашырып алып атпайбы? Жазында бир жаңырып атпайбы? Күнүгө өзгөрүп атпайбы? Гүлдөп атпайбы? Табият үчүн болгон үчүн жашоо болуп атпайбы? Демек арам эмес экен да. Мына эмне кылыш керек? Адам, аалам табият менен гана гармонияда болуп сакталат. Ошентип гана агарат. Акча менен ала карбайт, бийлик менен ала карбайт, эски бал китеп диндер менен адам агарбайт. Артта калат, айнып калат, карып калат, өлүп калат. Бул жаңы доордун талабы өлбөс болуу болуп атат. Адам качан өлбөй калат дегенде мынтип түшүнсөңүздөр болот. Чогуу келип айтыңыздар, мейли чогуу мени менен айтсаңыздар, эстеп да каласыз, жаттап да каласыз, жазып да алыңыз. Адам өлбөс үчүн жаңы доордо биринчи талап өлбөс бол деп атат да. Экинчи көккө айлан, үчүнчү табиятты бейишке айлант, жашылга айлант. Үч эле талап, эң чоң талап. Могу сүйлөп аткандын баары ошол көккө айлануу үчүн, өлбөс калуу үчүн болуп аткан аракет. Ана мен ойлоном, чын эле жан энергия болсо, тан болгон үчүн бул жерде кызмат кылып атат. Таның өлүп калса, жаның кайра кетип калган атпайбы? Демек, жан энергия кызмат кылыш үчүн адам биринчи өлбөстүктү ойлонуш керек. Мен өлбөй жашоо үчүн келиңиздер, чогуу айталы. Асман жер менен гармонияда болом. Рахаттанам, ошо гармонияда болуп, мататтуу мамиледе болуп. Улуу сөздөр аркылуу тамактанам. Адам затты жаратып жашайм. Ошондо гана өлбөс болосуз. Мен жараткан мээримден өлүм мени менен, сиз менен түбөлүк коштошту ордун жойду. Өлүм жоюлуш керек болуп атат. Мына аял эркек гармониясын жой деп берилет. Ал эмне дегенде ошол төрөттү өлүмдү жой депчи.
Мына караңыз. Мээрим төкчү мына. Гүлүп жайнап мээрим төгүп жүрсөң, сен оорубайсың да. Сен кысылбайсың, сен кыжаалат болбойсуң. А мээрим төгүш үчүн адамдын аң сезими бийиктеш керек. Кара куш мээси ишке түш керек. Түшүнүгү бийиктеш керек. Келиңиздер, ушул табият жөнүндө кичине тема кылалы. Табияттын унчукпас улуу сыпаттары